Мінеке азыр коллектив ушундай даярданып аткан учуру жаа атмайлар башталат экен. Мінеке урматтуу көрүүчүлөр, азыр салбы урунчулар, жаа атмайлар, куш салгандар жана тайган таптаган салбы урунчулардын алгачкы таймашы башталмакчы. Бул финал. Кече отбор мындай тандалма иштер болуп өткөн, тандоо иштери. Бүгүнкү эми ошо жеңүүчүлөрдү аныктап, финал болмокчу. Мына даярдык катуу жүрүп атат. Бүркүтчүлөр, куш таптаган мүнүшкөлөр, тайган таптагандар жана жаа аткан мергендердин даярданып аткан учуру. Азыр старт берилет. Мінеке урматтуу көрүүчүлөр, салбы урунчулардын парады башталды. Тайган таптагандар өтүп жатат. Алардын артынан эле Теңиртөө салбы урунчулары баштаган бүркүтчүлөр, куш таптаган мүнүшкөрлөр келе жатат. Буларды улай эле Жалал-Абад облусунун салбы урунчулары. Мынакей өзүбүздүн канекейинебиз Кызсай калды жолун жолдогон мынакей биздин кызыбыз Тазагүл келатат. Уруксат этиңиздер. Андамесе ителгини далбага ойнотуу программасына финалдык белдешке чыккан Абдулдаев Муратбек, Нарын областы, Кочкор району. Кочкор району. Мына Кочкор районунан келген Абдулдаев Муратбек өзүнүн ителгиси менен неме кылып иш боюн көрсөтүп кеткен. Далба ойнотуу деген биздин салбырдын программасындагы көнүгүү. Алдыңыздарда, назарыңыздарда Абдулдаев Мурат 2018-жылкы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун чемпиону, Азия чемпиону Абдулдаев Мурат, Кочкор району, Нарын областы. Биздин эреже боюнча 3 минутада ителгинин далбага, колундагы далбага шук-шурурлук кирип, тебендеген иш аракети эсептелинет. 3 минутаны баарыбыз күбө болуп турабыз, чогуу санап. Анан ушул ысыкта алгыр кушту, жапай алгыр кушту, ушундай элдин алдына таптап келген чоң чеберчиликти салбырын мүчөлөрү тартууламакчы. Кана эмесе иштин башы илгери. Кеттик. Мына секунда кетти. Мына көрдүңөрбү? Эреже боюнча ушу жапай куш келип далбаны качырат шук-шурурлук. Мына 3 баарыбыз санап турабыз. 4 Карачы ушунча элдин назарынан коркпой делге шумкарып кирип аткан. 8 3 минуттан içinde хечени кирет. 9 10 Бул жерде алгыр куш ошол өзүнүн ээсиндей колго ээсинин колундагы далбааны олжо эсептеп ошондой тээп өтүш керек экен 3 минутта ичинде аралыгында. 14 15 Asmanda uçkan kanatlı Cemine geliyor atar sayılır. Saat üstüge meynet taraf kılar. Biz görüşüyle öğütağız sebep degende uçkuşluğun kuşuna bizden uşul ün
добушубуз таасир берет. Урматтуу көрүүчүлөр, ушундай өнөрлөргө кызыгууңуздар артып, ушундай өнөрлөрдү аркалап, ушундай устаттарга барып, чеберчилигин үйрөнүп, куштарды таптап, ушуларды өнүктүрүш керек. Көрбөйсүздөр кандай деген сонун. 3 мүнөт убакыт ичинде жемине канча жолу келет эсептелинат. Баракетте, Бейшебеков Нурсейит Талас областынан келген мүнүшкөр өзүнүн алгыр кушу менен ошол далбаага Тынчтыкты сактап коебуз. Жакшы айлантып айтасың, эсепке алынбай коет. Жети. Сегиз болду. Далбаны жакшы туура тегерет. 10. Барсаң сен де от түтүнүп көргөсүң. 12. Ушул ысыкта алгыр куш түбөккө кеткен мезгилде ушуну өтө чоң чеберчилик менен 3 мүнөттө 27 жолу алгыр куш келип өзүнүн жемине келип конду. Ушундай эсептелет экен. Ким 3 мүнөт ичинде кайсы куш көп жолу өзүнүн жемиге конуп өтсө, ошол эсепте алынат экен. Өтө кызыктуу оюн экен. 2017-жылы Алматыда өткөрүлгөн кушчулар арасындагы Азия чемпионатынын алтын медалынын ээси болгон Абдыкадыров Түгөлбай көчмөндөр оюнунун байгелүү орунду 2018-2016 жылдары ээлеген. Азыр болсо ушу биздин назарыңыздарга чыгып ойнор көрсөтүп аткандар Турция, Бурса шаарына камынып атат. Кеттик. Абдыкадыров Орозбай. Эки. 3. Yine oldu şimdi da. 29. Бул ошо жаңылыш болуп алды, эсеп кетип атат да. Убакыт кетип атат. Урунтуп алды. Урунуп алды, өзү ошо тийгизбей айлантканда жакшы болмок. Тийбей айланыш керек экен. Мынакей алыска барып кайра келет экен. Өтө жакшы үйрөтүлгөн куштар экен. 6. Эсинен чыгып кеткен мына Салборун федерациясы ушу байыркы кыргыздын өнөрүн жандандырып, момчал жогорку деңгээлге чейин жеткизүүгө жетишип атат. Урматтуу туугандар, шуну да туура кабыл алып коюңуздарды өтүнөбүз. Сиздердин тарафыңыздарда ушундай өнөргө кызыккандар чыгат. Ушу Баткен жергесине атайын ушул элге биздин байыркы өнөрдү сактуулап, сейлеттин ичинде алтын медалга ээ болгон Абдыкадыров Түгөлбай, Ысык-Көл областы Өрүктүү айылы. Кылча коштоп коюңуздар. Ысык-Көл областынын Өрүктүү айылынан чемпион Абдыкадыров Орозбай. Келгини таптап, жаш самбурунчу Болотбеков Тимур, Тоң району Ысык-Көл областы. Ысык-Көл областы Тоң районунан Болотбеков Темир эң жаш салбурунчу экен. Мынакей өзүнүн ителгисине ошо куш таптаган куш. Асманда учкан илбесин ак суңкар келип илбейби. 7 жыл жерде жатса да алтынды көнүгүлдейби дейт. Асманда учкан суңкарды таптаган жаш мүнүшкөргө берүүн коштоп коюңуздар, баткендик туугандар.
Birinci çıkan dengelik mi? Şart hayır. Üç. Daha sizlerle sapın derece boyunca 3 minuta da ушул канча жолу шукшурулуп кирип далбаны тээп кетүү аракет эсептелинет. Көп жылдаган эмгек көптөгөн түйшүктүү чеберчиликти искусствону талап кылган өнөр. Бул ушинтип айлантып атып ителгини учуп машыктыруу процессин көрсөтүп атат да. Бул ушинтип далба ойноткондо ителги жакшы машыгат, бүүгө жакшы келет, тапка жакшы келет. Neke Jaşlar Böğrençe'nin 33! Oy, buradaki 33 yolu yerine geldi. Oldu. Timur, oldu. Bitti. Kolçap Rahman, kolçak. Yeni saldırıcıların özlerinin örümcerimleri var, yazılmagan özleri geçişi olan 33 yolu geldi de belgileydiz. Alemi aldığızlarga Cana Svet yok kolu kaldı açılışındaki Boltur eskalan sizlerdi, albatta eskalan Ugandar bu жерде ушул салбурун өнөрү баардык тарыхты, этнографиялык биздин улуттук баалуулуктарды, тарыхты, үрп-адаттын баарын динибизден бери камтыган улуу өнөр болуп эсептелинет. Бизде жанагы коммерциялдык направленияда байга алып кетүү эмес, бул жерде жаштарды тарбиялоо, өзүнүн тарыхына үйрөтүү болуп эсептелинет. Анан ошол кезде, ошол эле мезгилде өзүнүн музыкалык өнөрүн, өзүнүн башка өнөрүн кыргыздын салтына тиешелүү, улуулугуна тиешелүү өнөрүн да кошо тартуулап кетет. Биздин башка федерациялардан айырмалуулугубуз ушул байыркылыктуу биздин баягы түпкү маданиятыбызды кошо ала жүргөндүк болуп эсептелет. Ошол үчүн биздин мына салбуруучу жаачы кыздарыбыз ушундай дагы башка профессионалдык деңгээлде өнөрдү бакканына баарыңыз күбө болосуздар. Рахмат көңүл буруңуздар. Азыр жакшылап коштоп туруңуздар. Ağzı nazarınızlarga saldı. Salındaşıktırız. Бактыгүл Абдусаламова өзүңүздөрдүн жакадагы кunduzda болгон Baktagül Abdusalamova Бактыгүл Абдусаламова профессионалдык музыкант, Кыргызстанда биринчи жолу Сендиген аспабынан чыккан кызыбыз. Batken oblasti Qarabağ aylı Baktagül kızımız özünün dayardap kelgen konsertlik programması.
Батыр кыздарынын өнөрүн көрүңүздөр. Бактыгүл Абдысаламова. Эми ушул эле кыздарыбыз биз менен анан мелдеш өнөрүнө да катышат. Бул биздин өзүбүздүн кошумча өнөрүбүздү тартууландык. Рахмат. Забырсыра. Барбар кыздар, байыркы жокердин урпактарына кол чабуулар болсун. Финалдык мелдешке чыккан Болотбеков Тимур, Ысыккөл областынан келген жана Абдраимов Бактияр, Жалалабад областынан. Жок, булар даярданып турушат. Мінекей урматтуу көрүүчүлөр, азыркы оюнда ошол жаачылар асманга ыргытылган табакты жерге түшкөнчө мээлеп атып атыш керек экен. Ошоного күбө болобуз. Эми алыс болуп калгандыгы байланыштуу сиздерге толук көрсөтө албай калышым мүмкүн. Азыр биздин эреже боюнча 12 метр аралыкта ыргытылган табакты жерге түшө электе атып түшүрүш керек. Бул биздин жоокерлик мүнөздөгү. Ар жакта карап тургандар жаанын огу барат, ачандар. Жаатып аткандан качып койсоңуздар, кокустук болот. Кол чаап койгула. Бигиречине шамалда болуп атат. Шамал болуп атат, айдап кетет дейт. Мына ушундай чеберчиликти көрсөтүп атат. Шамал айдап атса дагы көрүлөт. Сине жакыныраак неметесиңерби шамалы? Давай вперед! Ой, Азамат. 5 табактан 3-өө тийди. Менен ар бир тийгени 2 упай деп саналат. Эгер дереже боюнча четинен Сайылбай кетип калса, Экинчи орунда Ош областынан келген Жандарбек Баатыр баштады. Тийбей калды биринчиси. сүрөөн жетишпей атат. Матисаков Жандарбек. Ош областынан Ноокат районуна барсыңарбы? Төмен жақта тұрғандар жебеден абайлаңыздар, жебе учуп атат. Ачандар, ары бери өткөндү токтото турсаңыздар кичине. Бирөө тийди. 2 упай алды. Матисаков Жандарбек, Ноокат районунун кулуну. Биринчи, экинчи орунга үчү мелдешке Болотбеков Тимур, жаш салбырынчубуз, жана Абдраимов Бактияр, Жалалабад областынын Аксы районунан келген. Туруп тургула, ошол жерге туруп тургула. Жаш мергенчи, мынакей. Биринчи атышы Болотбеков Тимур, жаш салбырынчуга. Шашылбагыла. Экөө тийди. Тимур, ушу баткен жергесинен бир келинчек алсам деген максаты бар. Сүрдөтпөй туруп. Жандарбек кач алда жакта, не орто отура албай кач. Нары. Алты упай менен азыр таралып. Абдраимов Бактиярга кезек кетти. Көз катар мергениз Тимурга. Ылайыкта кыз барбы? Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Калман элинин жаштары, Кадамжай элинин жаштары, Баткен областынын жаштары, мен сиздерге жакшылап кайрылып кетет элем. Ушул өнөрдү жандандырайлы, ушул өнөрдү күчөйдүрөйлү. Мына биздин жаштарыбыз дагы ушул жаатмай оюнга кызыксын. Ушул мергенчилердей болуп, мергендик өнөрүн көрсөтүп. Кайра тизилип койсоңуздар, биринчи орунду
Болотбеков Тимуралды колдоп республикалык дүйнөлүк чемпиондорго катышып бүтүн алып калайлык. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул оюндарга болгон комментарияңыздарды жазыңыздар. Сиздердин комментарияңыздар өтө керек болуп атат. Себеби дегенде ушундай өнөрлөр бизде эч качан болгон эмес. Жердеш, урматтуу жердештер, мынакей элиңиздер ушинтип көрүп турат бардыгы. Ушунча жык жыймай эл келген. Бардыгыңыздар ушуну көрүп, сыймыктанып, комментарийди токтотпой жазышыңыздарды суранабыз. Мынакей эч качан биздин Халмен аймагындагы талаада ушундай нерсе болгон эмес. Көрүңүздөр. Бардыгыңыздар бирден комментарий жазыңыздар. Сиздерден сураныч. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун жаатууну бутага таамай атуу көнүгүүсү эрежеси боюнча белдеш программага Азыр 40 метр аралыктан мергенчи кыздарыбыз чыгып, Натурчу областы 3-чү байгеде орунда. Кол чабуулар менен мына алдыңыздарга Мишенге аттышты жааларыны. Шапиева, Чүй областынан келген Шапиева мергенчи кызыбыз 3-чү орунду алды. Оюнунда күмүш жана коло алтын медалдын ээси. Төрөгелдиева сиз деп таанышып коюңуз, жүзүңүздү колуңузду көтөрүп. Чүй областы Казакстанда болгон эл аралык турнирдин жеңүүчүсү жана ошондой эле бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Корея стилинде атууда 2-чи байгелүү орунду ээлеген. Кана эмесе иштин башы илгери шашылбай түз таамай тийгизгиле бутага. Седеп Талас областынын келини болот. Мына кыз бала бир жерден орночо калып агарып көгөрөт. Таластыктар үчүн барбы? Кол чабуулар. Шашылбагылаңыздар. Соғышын ақырындатып тұрып. Бұл жерде сөз қазылыққа үлгүрүгө қалды. Vay! Yol vergin. Жалат областынан келген кызыбызда бир ок калды. Жалат областынан келген кызыбыздын огу бутага тийди. Акыркы атканы тийбей калды. Жалат областыга бир упай. Камсар барыбызды карайт. Бары кол көтөрөт. Кайсы жебеге атты, кайсы бутанын ошол түйүнө барып кол көтөрсө, ошо жеңүүчү деп эсептелинет. Төрөгелдиева Аскетеп 1-чи орунду алды, Сазенова Асен 2-чи байгел орунду алды. Эң жакшы мына достуктун, тынчтыктын белгисин, бир туугандыктын белгисин, сыйпаттын белгисин көрсөтүп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертип өтөбүз. Бүгүн 9 май. Халмен айыл аймагында 1 майдан башталып өткөрүп келе жаткан Көкбөрү Федерациясы жана Кыргыз Республикасынын спорт жана дене тарбия министрлиги уюштурган маркум эжебиз Эркинбаева Умсына эжебиз жана Сүймөнкул Чокморов байкелердин агаларыбыздын элесиге арнатылган республикалык Көкбөрү оюну жана салбоорун бүгүн финал. Баарыңыздарды ошол финалдык оюнду көрүп, ошол болуп аткан иш-чараларды 10 күндөн бери колумдан келгенче чагыштырдым, чагылдырдым. Ошолорду иштерге көргөнүңүздөргө бир баа берип, комментарияңыздарды калтырыңыздар. Бардык көрүүчүлөр, сиздер ушул комментарияны
жазышыңыздарды суранабыз. Себеби дегенде ушул Кыргыз Кадамжай районунда, Калмен айылында талаада ушундай бир республикалык деңгээлде иш-чара болуп өтүп атат. Ушуну сиздерден комментарий жазсаңыздарды өтө суранып кетемин. Жүрөктүн согушу, кандын басымы жогорулайт. Ушундай жаатыштарды телевизорлордон гана көрүп жүргөн болсо гана элибиз өз көзү менен көрүп отурушат. Мынакей азыр мергенчилер өтө сонун атууларды ишке ашырып жатат. Азыр мергенчилер тик туруп атып бүтүштү, эми сыңар тизелеп, бир тизесиге отуруп атып аткан кези. Азыр калыстар тобу келип, мына атып бүтүштү. Жаш мергенчинин бирөө эле ого калды. Калыс келип, кайсы мергенчи жеңгендигин аныктайт экен Азыр мана калыс барып туруп, ортодо кайсы бутанын колу көтөрсө, кайсы бутан жанына барып ошол бутанын аткан мерген байгелүү орунга, 3-орунга ээ болгон болот. Жерден саналышат. Шешенбаев Бактыбек 3-чү байгелүү орунга ээ болгонда Сыккөл областы. Кана достуктун, тынчтыктын, адамгерчиликтин белгиси билгизи. Шарапидин болсо, ушул Ош шаарынан чыккан биринчи жаачы, мыкты жаачы, биринчи пионер болуп атат. Жакшы үндө жарашса, жакшы сүрөт. Баткендик туугандар. Кыргызстандын намысын коргоп жүргөн жаачылар, назарыңыздарда 1-2 орун үчүн белдешүү уюштурулуп атат. Азыр мынакей сыңар тизелеп жебени кой беришет. Бир аздан кийин Бүркүт Ош областынан келген Шарабидин байгелүү спортчуну утуп чыкты. Сапаралиев Шарабидин 2-чи орунду алган. Ынтымагы Мурадин ынтымак Талас областынан. Азыр болсо сиздер азыр күбө болосуздар. Биздин дагы 10 минут убактыбыз бар экен. Тайгандардын жарышын кенеде кичинекей элементин көрсөтөбүз. Кече таңда турнар өткүзгөн. Мынакей биздин мергенчи кыздарыбыз. Otursanlar, janlamaklar, otursanlar. Oturunglar. Oturunglar, el janna. Bakter, çıkma, taygan жарыш болгондо oturunglar. Oturup бериңиздер, катышчылар, салбырчылар. Ey balam. Ey, otur ey jigit. Arakende Sardaygan Sarban, Jalala Tobulasынан, anın soňunda Talas rayonundan Tapan degen tükülük taygan gelen. Birinci, ikinci orundu Çüy oblası menen Talas oblasının taygandar alıp ketken. Biz geçe tamdo bölügün bütkönbüz. Alan vaktıga baylanıştı. Jalalabad oblasından gelgen taygancımız. Kana mesela Oçalar olsun. Бүркүнчүлөрдө адаттагыдай алдыңкы бүркүнчү финалга чыккан Абдыкадыров Түгөлбай азыр тайгазандан тайгазанга өтүп бүркүтү канча секундда учуп келери эсепке алынат. Баарыбыз күбө болобуз. Кече болсо чыргага учуруп тандап алганбыз. Бүгүн үндөгүнгө кандай ылдамдыкта учуп келери эсептейбиз. Азыр желек менен желек бир калат.